Agrolife KG YouTube канал менен ушул долбоор менен биз дыйкандардын өнүгүшүн каалайбыз. Бизде жылда бир көйгөй жаралат. Арзандады, мөмөбүз арзандап калды. Сбыт маселеси чечкиле деп туруп көп айтасыңар дагы, эми биз сөзсүз түрдө толугу менен чече албайбыз. Бирок бир өнүгүүнүн технологиялары өнүгүп атат. Биз деле бир өнүгүшүбүз керек. Ошондуктан ушул технология шоковый заморозки аттуу биз изденип жүрүп, ушундай Кыргызстандын ичинде Снеговик KG аттуу bir kampanya таптык. Бул ата мекендик өндүрүш. Биздин каналда бир видео бар. 2 ай мурун жасаганбыз. Биз жөн гана бул холодильник боюнча маалымат бергенбиз. Андан тышкары сиздерге сөз бергенбиз. Ушул жерден эксперимент кылып, мөмөлөрдү тоңдуруп, сиздерге ушундай бир көрсөтүп берели деп. 4 саат, 5 саат ушул жерде жүрдүк, бирок ушундай бир жыйынтыктарга келдик да. Кандай жыйынтыктар десеңиздер, мынакей ушинтип тоңдуруп койдук дагы. Сиздер арзан кезде, мөмөлөрүңөрдү жыйнап аткан кезде тоңдурат экенсиңер дагы контейнерге салып, морозильниктерге салып коюп, кышында 12 ай бою сиздер сатканга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Бул кышында билесиздер, кымбат учур болуп калат, кымбатыраак сатканга мүмкүнчүлүк болот. Бул жана кондитерский цехтер, переработка, коктейль, сок, варенье, бул сырье катары да болуп кетет экен. Өзүңөр дагы свежий, үйүңөрдө кичинекей бала чакаларыңарга свежий алып чыгып, витамин берсеңиздер болот. Эми бул боюнча кандай жыйынтыктарга келдик? Өрүктү, алчаны, анан малина, ежевиканы дагы тоңдурдук дагы. 2 саат жеттик тоңдурганга. Анан эригенден кийин карасаңыздар, эми бул көрсөткүч мен үчүн жакты да. Өтө мактай бербейм, эми албетте кичине жумшак. Бирок эригенден кийин дагы 2 сааттан кийин ушундай кебетесин ошо боюнча эле калтырып койду да. Үй шартында эле оңой эле экен. Саласыңар мөмөнү, бияка киргизесиңер, 2 саат күтөсүңөр, чыгарасыңар, контейнерге салып туруп, морозильниктерге салып койгула.